Учурда кандай гана сөз айтпасын, соц тармакта кызуу талкууга алынып, коомчулуктун талкуусуна түшүп жүргөн депутаттардын бири Акылбек Жапаров экени талашсыз. Эл өкүлү буга чейин өзү жөнүндө айтылып келген ар түрдүү ушактарга жооп берип, коом пресс сайтынын коногу болду. Беш маал окуганга жетише элекмин, бирок багымдат окуйм, анан куптан окуп турам такай. Анан ислам дининде айтылган нерселердин баарын так сактоого аракет кылам да. Эртең менен мына багымдат окугандан кийин куптанга чейин бирөөнү капа кыла албайын. Бирөө бирдеме сурап келсе колуман келген жардамды берейин деген ниет менен жашап, азыр мага ислам дини абдан чоң түрткү болду да, өзүнчө философия болду. Анткени кечинде бир күндүн ичинде мага туура эмес сөз айткандарды, туура эмес бирдемелер жазгандын баарын кечирдим деп атам да. Калган баарын эми Кудай өзү чечет экен да. Ошондуктан түн ичинде тынчыраак уктап калдым да. Мен реакция кандай кылышым керек? Коррупционерде соттун чечими болуш керек. Анан бийликте жүргөндүн көпчүлүктөрү, эми азыр ал бийликтен кетип калды дагы, мени коррупционерге теңеп, анан кийинки менин жолумду бөгөсөкпү деген ниетте кылышат да. Анткени өзүлөрү ошо талаптарды аткарбайт да. Мисалы мен үй бүлөм нефть ташыган жок, арак саткан жокпуз. Биз менин келинчегим, аялым конфет сатып жүрдү да. 10 жылдан 15 жылга чейин конфет сатып жүрдү. 1 миллиард сом салык төлөдү да. Салык төлөп, ошо 1 миллиард сом эсеби менен карызды дагы төлөп, ошо пенсия пособияга да өзүбүздүн салымыбызды берип атабыз. Биз 100дөн 200ге чейин киши жумуш иш берип жүргөн да. Мына 3 жылдан бери контрабанда жол бербей, ал ишкана дагы жабылды да. Ошондуктан мен айтып атам, мына мага Кудай башынан эле эгерде элге жакшылык кыла берсең, мына мен бюджетти 3 эсе көтөрдүм да. Бюджетте муну урдады деп ким айта алат бүгүнкү күнү? Мен биринчиден урдаган жокмун, Кудай дагы турат. Мен бюджетти только көбөйттүм, 3 эсе көбөйттүм да. Мен бир дагы приватизацияга катышкан жерим жок. Бир да приватизацияга катышкан жерим жок да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул мындан ары дагы ачыктыкка чыгат. Анан кийин бул суроо талапка дагы эгерде керек суроолор болсо, ага да жооп берүүгө даярбыз. Ошо 10%-ты мен жок кылгандан кийин ошолор койгон да. Билесиздер, 2005 жылы мен финансы министри болуп келгенде, финансы министрлигинде ал адат экен да. Жазылбай калган адат экен. Бюджеттен акча алыш үчүн 10% беришкен да. Ар кайсы министрликтер, жол, айыл чарба министрлиги, проектилер, баары тең эле ушул көнүмүш адат болуп калыптыр да. Бул бир. Экинчиси, взаимозачет деген Кудай ыргандай рак оорусу бар экен да. Мына ошол взаимозачетту жоготуп, анан 10%-ты тыйгандан кийин ошолор менен иш аракет кылып жүргөндүн баары бүгүнкүгө чейин ушу сөздү айтышат да. Мына мени менен чогуу иштеген канча коллегаларым, ошол эле министрликтер, ошол эле ведомстволордо иштеп жүргөндүн баары айрымдары кээде кармалып түрмөгө да отурушту. Алар деле айтат эле да, мына Жапаровго муну бердик же тигини бердик деп. Мен бүгүн Кудайдын астында да айталам. Мен бирөөгө взятка берип бир да жумуш алган жерим жок. Мына жөнөкөй инспектордон биринчи вице-премьерге чейин жеттим да. Бирөөдөн дагы акча алып, бир жумуш чечкен жерим жок да. Анан эгерде ушундай жүрсөң, анда Кудай бөлөк жагынан да берет экен да. Ал жерден дагы салыгын төлөп, колубуздан келген жардамды берген үчүн үй бүлөбүздө тынчыраак уктап жүрөбүз да. Туура, мен такай эле мына келген кишилерге дагы айтам. Өзгөчө журналисттер. Биринчи келип $300 же $500 сурайт, кыйналып турабыз дейт. Бирок $500 берсең, анан $5000 сурайт да. Анан $5000 бербей койсоң эле сен өмүрү бою ошого врагсың да. Өзгөчө мен нарындык айрым бир карандаштарым, инелерим ушундай адатка алына алган. Бирок мен бир дагы
бул средства массовый информация менен соттошуп көргөн эмесмин да. Кочкорлук эле бир гезитке чыккан, ошо гезит менен Шамшыбек деген да бир өзүмдүн агаларым бар эле, ошолор менен бир жолу доказывать этип, мына мен туура эмес информация бердиңер деп, андан башка мен кылган эмесмин. Мен такай айтам, келиңиздер, андан көрө сиздер менен отуруп жазайлы. Эмне үчүн сизге акча келбей атат? Эмне үчүн акча сизге такыр жетишпей атат деп айтып бере алам да. Менин кесибим ошо. Азыр мугалиммин. Мен ошого студенттеримди дагы үйрөтүп, анан акча сурап келген кишини дагы да. Көп кишилер өзүнүн турмушундагы максаттарын билбейт да. Анан ой деген күлүк да. $1,000,000 берсең деле аз болот, $1,000,000 сом берсең деле аз болот. Анан Кыргызда жакшы кеп бар. Бирөө суу ичкенге зар дейт, бирөө суу кечкенге зар дейт да. Ошондуктан өкмөттүн бюджетинде деле, үй бүлөнүн бюджетинде деле, адамдын өзүндө деле баягы Алла Таалам киреше менен чыгашаны берип койгон да. Мына сол колуңуз бул чыгаша, а оң колуңуз бул киреше да. Анан эки кол менен чачса болобу чыгаша кылып? Болбойт. Бир кол менен болот. Бирок оң колуң кыйыныраак болгондон кийин сен кирешени көбүрөөк алып келгениң деп ар бир кишинин оюн түздө ордуна коюп кое турган болсоң, анда ал ушу акчаны башкарганды үйрөнөт да. Мен ошонун үстүндө бир топ изилдөөлөрүм дагы бар. Китеп дагы жазам, студенттерге да үйрөтөм, келген кишилерге дагы ошого үйрөткүм келет да. Эми такыр эле болбой калса айтам, мына ушу карызды алыңыз. Анан эгерде менин балдарымды же апамды көрүп калсаңыз, ошолорго берип койсоңуз десем, балдарым, апаларыма да мага да келбей калышат да. Эгерде кайсы бийлик келсе эле кошомат кылгандардын заманы өтүп турса, анда кошоматчылар президент болот эле да. Ошондуктан эми баягы этика деген бар. Госслужащих, мына көчө күнү Европанын өкүлү, посол кыргызча сүйлөдү, аябай колдодук, дүркүрөтүп кол чаптык. Анан ваше превосходительство, президент Кыргызской республики десе, дагы барыбыз дүркүрөтүп кол чаптык да. Мен 2010-жылы ошентип биздин Кыргыздын президентине, анткени дүйнө жүзүнө баарына көрсөтүп аткан да, эл аралык протокол боюнча ваше превосходительство деп кайрылыш керек эле. Ошон үчүн ошентип кайрылсам, мени бүгүнкүгө чейин сен кошоматчысың дейт да. Мен Бакиевке, Курманбек Салиевичке кызмат кылдым. Кошоматчы кылып, анын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, же болбосо анын жеке иштерине бир да жерине аралашкан жерим жок. Ал дагы мени өлкөнүн, өкмөттүн чиновниги катары ошондой астыма милдеттемелерди койду. Мен ошолорду аткарганга бүгүнкү күнгө чейин ыраазымын да. Мен эми саясатта эмес, экономикада ушундай жактарды кылдырдым. Анан Кытайдын карызы боюнча кыргыздарда айтып коет, кошунадан карыз албаш керек. Кошуна менен колдон келсе аласа бересеси жок, жакшынакай жашаш керек деп. Ошо принциптен тайыдык да 12-жылы. Мына датка кеминди алып атканда мен аябай каршы чыктым. Ошондо эле айттым, мына 20 жыл аябай аз, 2,5-2% деген аябай кымбат. Анан бул энергетика тармагында тарифти кескин түрдө көтөрө албагандыктан бул өзүнө акча топтой албайт. Финансовый потокты аккумулировать эте албайт. Анан ким төлөйт муну? Бюджет азыр төлөй албайт. Андан көрө бир ГЭС курбайлы. Ушу $380 миллион 380 мегаватт бере турган ГЭС курсак, ал электроэнергиясын элге сатып, же болбосо бизнеске сатып, ал өзүнүн кредитин дагы төлөйт, биздин экономикалыбыздын да мүмкүнчүлүгү кеңейет десем, мен эч ким укпай койду да. Анан ушу каршы чыгып атыптыр деп, даже мурунку президент Кытайга учуп атканда мен киргизбей, менин Байгончоков деген замымды, Мирланды алып алышып, мен айтканда айттым да, мен Кытайга барганда да ушуну айтам дедим да. Мен кол койбой, ошол жактан да ушу эмелеримде министр финанс айта алат да, өзүнүн замечание, предложенияларын. Айтам десем, анда давай Жапаров түшүргүлө деп, замымды алып кетип, баягы ал кийин суракта жүрдү. Кудай колдойм десе да колдойт экен да. Кийин болсо уже баягы коркуп калышты да. Жапаров жумуштан кетти дегенден кийин кийинки министр финансов ТЭЦК алып аткан кредитти ошондой эле шарттар менен, бирок англис анан Кытай тилинде да кол коюп берип атпайбы. Бирок шарттарынын баары өтө кыйын. Мына ошолордун баарына мен каршы чыгып айткам, 5 жылдан кийин бере турган заман келет. Мына 17-жыл чыгып дагы жала айттым. Алмаз Шаршенович кетип атат. Сооронбай Шарипович, сиз келдиңиз. Эң чоң милдет карызды убагында төлөшүбүз керек. Төлөбөсөк,
бөлөк мамлекеттер ушундай болуп атат деп мына жакында BBC радио каналдагы Кенияга барып келди. Алар дагы ушундай чоң темир жол салган жолда темир жолго акча алып алышкан экен. Кредитин убагында төлөй албай, эми Найробидеги эң чоң порттун сүйлөшүүлөр жүргүзө башташыптыр да, биз алайлы деп. Шри-Ланка деген мамлекетте порттун 99 жыл калды. Мына жаныбыздагы Пакистандан жолдосанын атам оружиясы бар да. Ошонун 49 жылга порттун алып алды да, башкаргангачы. Анан бул экспортный импортный банктын шарттары ошондой да. Ал качан кайтарылат бизнес, бул кредит, канчалык экономикалык эффективдүү болобу көп жакшы эсептебейт ал банк. Ал жөн эле карызга батырыш керек да. Анткени бул кредитти жалаң Кытай компаниялары гана өздөштүрөт, жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ошондой. Ошондой илинип калып атышпайбы? Анан бөлөк банктар бар Кытайда, өнүктүрүү банкы бар. Мисалы мен финансы министри болуп турганда өнүктүрүү банкынан алайлы, ал өнүктүрүү банкы 0,75%га 30-40 жылга чейин берет. Бирок ал бизнес проект сурайт. Бул иштеп кетеби, канчалык экономикалык эффект берет, кантип кайрылат деген суроо талапты сурайт да. Анан биздин ошо кредит алып атканда учурдагы чиновниктер, ошол убактагы саясий жетекчилерибиз оңой жагына карап, бүгүн ала калайлы, анан кийинкисин кийинки муун төлөйт деп аткан заман мына бүгүн келди. Мына былтыр кыйналып атып араң 35 миллион доллар төлөдүк 4-кварталда. Дагы 4 жылга жылдырайлы десе 1 миллиард 200 миллион сом только процент болуп калат экен. 35 эле миллион доллардык. Анан өкмөт дагы Садыр Нуркожоевичтер жок анда баш тартып төлөп салайлычы дагы эмдиги жыл экономикабызды өстүрөйлү деп киришип атат. 2024 жылы 402 миллион доллар болот. Ошонун 70%, 280 миллион доллары ушу экспортный импортный банкка беребиз да. Анан шарттарын мен элди коркуткан жокмун. Бул Жапаров эмне коркутуп атат? Бул факт да. Бул биздин мыйзамдар ратификациядан өтүп президент кол коюлган мыйзам боюнча убагында биз төлөбөсөк, ушу объектини силер башкаргыла. Биз ага чейин аябай сонун башкарып, мисалы энергетика тармагын, жол тармагын аябай чоң киреше алып биз төлөйбүз. А төлөй албай калсак анда силер башкаргыла деп улуксат берип койгон ошо убактагы саясий биздин жетекчилердин сөзсүз түрдө жоопкерчилиги каралат го деп атам. Уже карап атышат, анан ким билет. Аты жөнүн атаңыз керек. Iya. Бирөөгөнүн атын атаңыз. Жок, ошол убактагы мына 2012-жылы мен депутат болуп турган финансы министри болуп кеткем. Ошол эки менден кийинки министрлер. Мына ким айтсаң Лаврова баягы ушуна ТЭЦ боюнча соттолуп өзүнүн өкүмүн алды да. Мына кыйын болбоду агачы. Мына Жантөрө Сатыбалдиев ошо кийинки премьер эле. Мына ошол экилер болуп кетти да. Тилекке каршы мына ошол экинде уже биз тараптан жабыр тарткандар дагы бар. Күнөөлөрү мойнуна коюлуп аткандар дагы бар да. Бул эми бул алгандын бергени бар да, ошонусу да. Мына бүгүнкү күнү 80-63 миң үй бүлө кредит алып атат да кыргыздар. Бул ал үй бүлөлөр билет. Кредит эмне экенин билет да. Анан алардын баары менин тынчсызданып атканымды колдоп атышат да. Банк деген банк, эми аны кантип беребиз? Ошо экономика жолдорун көрсөтүш керек деп. Берсе болобу? Болот. Бирок экономика менен алек болуш керек да. Дамасты 5 миллион долларга чейин кредит алган, чет элдик инвестор салган. Андан тышкары финансылык жардам көрсөтүшкөн. Ошо финансылык жардам көрсөтүшкөн биздин инвесторлор бар. Ошонун арасында менин келинчегим дагы болгон убагында. Бирок бул тилекке каршы проект жакшы ишке ашкан жок да. Мына азыр жаңы эле кредиттин кутулуп, андан кийин эми кийинки өнүгүүсүн карап атышат да бүгүнкү күнү.